Саламатсыздарбы? Алгач ушу мугалимдер күнүнүн алдынан келип интервью алып жатканыңарга рахмат. Кут билим газетасыга. Бул алгачкы суроо мугалим өзү ким деген, бул жөнүндө эми көп улуу адамдар айтып кеткен. Ошого мындай: мугалим бул устаз, мугалим бул саяпкер, мугалим бул балдардын руханий интеллектуалдык ата энеси. Анан этнопедагогикага кайрылсак, мындай деген сөз бар: ата ыраазы, Кудай ыраазы деген. Ошонун эле уланысы устаз атаңдан улук дейт. Ушул сөз өзү канча кымбат. Устаз атаңдан улук деп, андан дагы бир эмеси: устаз шакирттин камалы, шакирт устаздын жамалы дейт. Камал деген сөз бул ошо шакиртти өстүрүүчү, бийиктикке алып чыгуучу бир саяпкер деген мааниде. Мына ушуну менен мугалим ким дегенди биз жакшы эле айттык окшойт. Анан бул жөнүндө Руслан Акундун Агай фильмиде мугалимдин, ал жерде бир агайдын эмес, жалпы эгемендүүлүк жылдардагы мугалимдердин турмушу, эмгеги чагылдырылган ошол Агай фильмиде. Руслан Акунга рахмат. 11 сериялуу көркөм фильм. Эми сөзүмдүн акырында мугалимдер күнү жакындап келатат. Баардык устаз мугалимдерди, тарбиячыларды, жаш мугалимдерди, билим берүүнү жетектеген баардык инсандарыбызды ушул байрам менен куттуктаймын. Илайым тынч аманчылык болсун, ден соолук болсун. Ушу мугалимдерибиздин билими окуучуларыбызга жугумдуу болсун. Мына азыр президентибиз жана билим берүү министрлиги чоң өзгөрүүлөр даярдап жатат. Мектептер курулуп, бакчалар курулуп жатат. Эми ошо биз дагы устаздар, мугалимдер жаңылыктарды жакшы кабыл алып, уул кыздарыбызга жакшы билим, тарбия берип, бүгүнкү жана келечек коомго жашоого жакшы даярдайлы. Баардыгыңыздарга эсендик, жакшылык каалайм.